Мен өзüm Кадамжай району Актырпак айыл өкмөтүнө караштуу ушул Жаңы районунун тургуну болом. Кадырбердиев Алишер 1964-жылы туулган. Ушул жерде тургунумун. Бул байбичем болсо 66-жылы туулган Кенжебаева Гүлдар. Турмуш кургандан кийин менин фамилияма өткөн Кадырбердиева Гүлдар. Экөөбүздүн турмуш курганыбызга 1985-жылы февраль айында турмуш курганбыз. Мына Кудай буйрса 40 жыл толду. 40 жыл болду. 4 уул, 1 кызыбыз бар. 12 неберелүү болдук. Биз өз негизи балалыгыбызда кошуна болгонбуз. Айылда кошуна жашаганбыз. Андан кийин бир айылда жашадык. Ошол мезгилде эле атам рахматылык ушул кызды сага берейин деп айткан болчу да. Анан өзү бул мындай келишкен, жакшы, чачы узун, чачы жерден эле кичине бийик болгон. Анан жакшы окуган, отличник. Үнү сонун, мектепте окуп жүргөндө деле баягы күрсөктөргө катышып дейбизби, ырдап жүргөн, отличница болгон. Бул байбичемди жакшы көрүп, жактырып үйлөнгөнмүн, турмуш курганбыз. Мектепте окуп жүргөндө ошондой сөз болгон экен, мен бирок бул сөздөрдөн ончо эле кабарым болгон эмес. Эч ким мага айткан эмес. Аталарыбыз эле ушинтип сүйлөшүп. Бирок мени артымдан көп жүргөн да бул. Биздин маалыбыз кызыктуу жашоо болгон да. 20-кылымда биз кат жазышат элек, почтальон болот эле ортодо. Классташ кыздардан кат берип, катымды алдыбы, абадыбы деп күтөт элек. Мынтип эле телефондо эле сүйүшпөй, кызыктуу жашоо болот эле. Биздин жашообуз бирок мага жагат да ошо маалдагы. Жаштыгыбызда ушинтип жүргөнбүз. Анан мен кожоюнум айткандай эле кичине гордыйраак болгонмун, буну карабай жүргөнмүн. Тоготпой жүргөнмүн десең. Карабай, тоготпой анан. Жакшы энди ата-эненин айтканын кылсак кем болбойбуз да. Ошолордун айтканын кылып, мына жашап атабыз. Бул жолдошум өзү камкор. Бизди жакшы неме кылат. Анан иштегеден кем кылбай бизди багып атат. Эми бул турмушта баары эле жакшы болуп эле бай болуп калбайт. Турмушка адам жакшы жашаш үчүн эмгек менен, кыйынчылык менен жетишет. Биз дагы мисалы үчүн бир мезгилде союз тараган мезгилде жалпы элибизде мына айыл жерлеринде, айныкса дыйкан элдерде өтө кыйынчылык болгон. Жокчулук болгон, жерди бөлүп берген менен ага иштеген элде акчасы жок болгон, техника жок болгон. Кыйналганбыз. Ошол байбичем экөөбүз ошол кыйынчылыкты биргеликте жеңип өттүк десек дагы болот эми. Кудайга шүгүр. Эгин-тегинди эртең менен эрте караңгыда туруп талаага кетет болчубуз. Жөө барып, техника жок. Анан караңгы киргенге чейин иштеп, караңгы киргенден кийин анан кийин түндөс келчүбүз. Ошо 90-жылдарда союз бузулган кыйынчылыкта биз тирилик баштадык да, экөөбүз. Кыйынчылыкты жакшы эле көргөнбүз. Жокчулук. Анан экөөбүз кеңешип, муну эгейли, муну кылайлы деп мажбур болуп жаш балдарыбызды үйгө таштап, балдарыбыз дагы бизди түшүнүп үйдө отурушкан. Азыр неберелер таштап кете албайбыз биз. Неберелер айтканыңды кылып эле ошо маалдагы балдар кошуп отурушпайт. Балдарым отурат эле үйдө. Бири мал багат эле, кызым бала карайт эле. Жаш баламды талаага апарып, тамеки эгип, өрүк кургатып, ушинтип иштеп жүргөнбүз. Анан пияда каттайт элек. Мен бирок аялдар кичине сабырсызыраак болобуз. Мен ой, анын машинеси бар, анын мотоцикли бар. Биз качангыча пияда жүрөбүз деп ошентсем, кой, сабыр кыл. 1 тонна тамеки алсаң, машина алабыз деп мен ошентсем, мен тамекини 1 тонна алып болобу деппин. Тамекини 1 тонна дагын алдык, машина дагын алдык. Бардык эле болду. Сабыр кылса болот экен.
Emgegimiz kolubuzga tiyip turmuşubuz oňoldy. Elibizde bary dele turmuş oňoldy desek dagы bolat. Hazır emi jırgalçylyk zaman keldi çamas. Oşol mezgilde 5-6 ýyl öte kynçylyk bolgan. Ha kızım, Alo. jakşysınby? Neyse, yaxşı. Ha, şükür, jakşı, oturaz biz. Ha, oturaz. Özüňçe, işdesinbi? Yaxşı. Oturasizlarmı? Kudaýga şükür, özüň salamatçylygyň jakşyby? Baldaryň jakşyby? Ata-eneňler, bardygy tugandaryň tyçby? Durasyňarby? Yaxşı. Bardygy yaxşı. Hudaýym bizge 5 perzent berdi. Çoň oğlum Amraly. Ol özü jogorky bilimdi. Kesibinde işlep jürüp, hazır ýene başga işlerdi kılıp atat. Andan keyin bir ele kızım var. Ana Rawanga turmuşka berdik. 2 balası var, bir ul bir kızı. Angliz tilçi mugalim bolup işlep jüröt. Köp jyldan beri. Andan keyin Nurali biz dagın jogorky bilimdi. Ondan keyin daha 2 ulubuz var. Bul 2 ulubuzdu üýünü bölek kılıp böldük. Üçüncüsü biz menen yaşap atat hazır. 4-nüsünü Huda kalasa em üýleýbiz. Ol kiçinerak. Bu ulubuzun ekinçisi üýü bölek özünçe mana traktor algan. Menet kılıp kiçine diýkançylyk menen şol traktor menen jerleri daýdap, egip, hyzmat kılıp jüröt. Razыбыз Hudaýga şükür. Özü İşlerimiz hem köbelet gelip. işlerimizde şol kança jumuşubuz bolsa traktorga muhtaçlygybız bolsa uşul balabız kelip kılıp beredi. Ana manawu kiçine baxt köýtgenime baýlanışdy. Kiçine ulumda özüm kalasaň okutaýyn jokary oku jaýga, kalaň kesiň tanda. Bolbosa manawu baktaraktardy kara, men jaşym ulgaýyp baratat, küçüm jetpeyt işdegenge karanga adam kerek. Desem özüm makul bolup, özü süýüp baktardy karap jüröt. Bolbosa eger okuýym degende okutat bolçu mana. Anan at alyp berseňiz şu at menen barıp kelip turam degenige şu at alıp bergem oşon menen aleklerini atyny karap, barıp baktaran karap kelip şunun kılgan baktarыбызды jakşı karap atat ulum. Temur, at daýar bolum, kep. Mine atınız daýar. Ber. Bismillahirrahmanirrahim. İlgeri bulatlara ırgı minettem jaşdygymda, mana jaş ulgaýyp kiçine putorit degende anan mınanda jerlerge alıp kelip mine turgan bolup kalganbız da endi. Ayla jok. Jaş ulgaýganyň belgesi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hocaýynyň özü jumşak münöz adam. Keňeri, ançalyk ele köp nersege tyýyp salbaýt. Men düşünet da negizgisi düşünet. Men özü kandaýdyr kede karakterim owram bolup kalat.
Бирок мен түшүнүп, ошо малдын чыкпай эле коет да. Мен аны өзүмөн билип калам. Анан ыраазы болуп калам. Ошол моментте мен урушпады, унчукпады деп. Мени жакшы эле аздиктеп карады ошо 40 жылдын ичинде. 40 жыл деген дагы аз срок эмес да. 40 жыл бирге жашадык. 48 жашымда мени ажы сапарына алып барып келди. Кудайга шүгүр, Алланын үйүнү көрүп, пайгамбарлык жүргөн жерлерди жүрүп басып келдик. Мага көп деле тыюу салбайт. Мен жашымдан эле ырдаганды жакшы көрөм. Азыр эми карысам дагы шайыр апалар дегендер бар. Ошодон каабайм. Макул деп уруксат берет. Финансы жактан жардам берет. Коем, сен жакшы эле кыйналдың кезинде. Эмне эркин жүр. Каалаганыңдай жаша десе, анан мен ыраазы болуп калам да. Кызганычты мен жанагы ишенбестик деп түшүнөмүн. Ошондуктан аялым эч качан ошол ырдаганга дагы тыюу салган эмесмин. Сондуктан бийик өсөт, сулуу өсөт, көркүнө тартып алып ай жүзүнө, көркүнө тартып алып ай жүзүнө. Менин атам ото боорукер, бирок сүрдү. Атам бир тиктегенде эле биз өзү түшүнөбүз да. Бир сөз айтса, болду, ошо жетет да. Ошого карап эле мамиле кыла беребиз. Бизге атабыз жаштыгыбыздан ошо бирөөдү акысын жебегиле деп тарбия берген. Ошо бизде дыйканчылык болот, талааларда мал кайтарабыз. Бир күн келет, бирөөдү бадырынан алып келген элем үйгө, сүйүнтөм деп, сурадыңбы деп. Жок, мал айдап келип атып эле алганбыз десем, катты курган ошондо. Ошол бизге сабак болгон да, анан ошондон бери бирөөдү буюмуну, бирөөдүн багага кирсеңер дагы сурап жегиле дейт да. Бирөөдү акка кыянат кылбагыла дейт. Мен досторума айтам да, бул менин кожоюнум 80 кило тилла дейм да. 80 килолук тилла, буну кемчилиги жок. Мага эле жакшы караса, мисалы мен тилла дейм да буну. Алтындай деп баа беремин мен буга. Эми бул байбичем тууралуу сүйлөсөм, мана 5 балалуу болгон болсо Кудай берип, балдарды 5-тен өзү чоңойтtu. Мен карашкан жерим жок десем дагы болот да. Анан кийин ата-энеме камкорлуу, жакшы байбиче. Биз мана 8 жыл, 10 жылга жакын ата-энебиз менен чогуп отурдук. Биз өзүбүзчө бөлүнүштү эңсеген да эмеспиз. Качан ушу ата-энебиз дуа берип, өзү бөлгөнгө чейин жашадык, Кудайга шүгүр. Байбичем өтө ыраазымын, Кудайга шүгүр. Кудай таалама мага ушундай жубайды тартуулаганга мен ыраазымын. Кудайга шүгүр, турмушубуз жаман эмес. Ап кегиле бизге. Токош ап келди. Токоч ап келди дейт. Мен бул жерге келин болуп келгениме быйыл 5 жыл болду. 5-жыл кетти. Бардыгы эле коркса керек, ошо келин болгондо кандай үй бүлөгө түшөм деп. Кудайга шүгүр, мен дагы ушундай сезимдер өткөн ичимде, бирок Кудайга шүгүр, жакшы үй бүлөгө келин болуп түштүм. Атам дагы, энем дагы жакшы адам. Айрыкча апам, кайненем, апа дейм. Жакшы нерселерди үйрөтүп, жаман нерселерди андай кылба, мындай кыл деп жакшы жол көрсөттү. Анан мен өзүм чеберчилик боюнча окугам да 1 жыл. Анда мындай кыл, мындай кыл, кел, экөөбүз көйнөк тигели деп мен бүтүп эле келгем. Бирок көйнөк тиккен эмесмин. Мен азыр ушул бүргөндүн жаңы жаранын жарым
адамдарына көйнөктөр тигем. Ошол энем себеп да, мотивация берген үчүн. Эгер мотивация бербегенде мен бул нерсени кыла албасам керек деп ойлойм. Mana аш келди. Ке, Умар, жогору чык. Кегилен аш жейбиз. Ana bismillahirrahmanirrahim. Аштар боюнча Жок, мына бияк. Сен ошо кой. Шүгүр. Үй бүлөбүз мына жакшы. Жашообуз жакшы. Ден соолугубуз чың. 60-ка кирдик. Кудайдан дагы көбүрөөк өмүр сурап атабыз. Ушу неберелердин, ушулардын жакшылыгын көрөйлү деп. Быйыл 3 уулубуздун балдарын топтоп сүннөт той өткөрдүк. Кудалар менен кеңешип, жакшы ширин той болду. Атасын айткан экен улак берди. Дагы кичинебизди дагы үйлөп, дагы той кылайлы, көп нерселерди көрөйлү деген Кудайдан үмүтүбүз чоң. Албетте, ооба, байбичем айткандай, үй бүлө кымбат нерсе экен. Турмушта өдөөлдөй болот. Кудайга шүгүр биздин тапкан байлыгыбыз, мана балдарыбыз, неберелерибиз, Алла Таала эчтекеден кем кылган жок. Турмушубуздан наалыбайбыз. Game start. Apatı 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts red hearts. Barakelde kızlarım. Ukasını tuğulan günüge juda jakşı bir daýardaptır da bular çötke bileşip koydu da malades kızlarım. Barakalla. Turmuşta kıyınçılıkты çoğu жеңип өтөt ar bir үй бүлө. Буга sabır керек, bir-biriге урмат сый керек. Bir-birini сыйлап, түшүнүп, çoğu эмгектенип жашаса, ал үй бүлө эчтекеден кем болбойт. Kana yemesem bugün bana estelik için bir suretka düşüp koyayım. Mustafa'nın tuğulan gününden estelik bolsun. Bir suretka düşöyle. Ke. Ke Mustafa. Ke Umar'dan Ke alıp vermen Umar'ı aldım. vergin. Ke Umar. Ke bir aga ke. Ke ben aldım. Bana Mustafa'nı alıp alamam mesela. Mustafa yam bu yam düşüp. Düşüp etken tek koymayın. Mustafa'nı alayım ben. Rabia Han kesin mi? Hı.